Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir ve la tuassir ve tammin bil hayr. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, өткөндө азан темасын өтүп, бүгүн намаздын шарттары тууралуу темага жеттик. Кудай буйрса. Кудайым ушул сабактан туура түшүнүк берип, ушу менен амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин. Намазда эки түр фарзы бар. Канча түр фарз бар экен? Эки. Экөө деген фарз. Аталышы фарз. Бирок бирини шарт деп коет, экинчисин рүкүн деп коет. Биrini emne deytken? Şart, ekincisi rükün. Şart dep amaldın sırtında olup, ibadatın sırtında olup, birok ibadatın durus bolusu, tuğra bolusu ağa baylanışlı bolgan nesini aytat. Köz karandı bolat. Rükün dep namazdın içindeki neseleri de aytat. Namazın içinde kıyam, kıraat, rükü, sacda, ibadatın içki amallarını ne dep koyetkendir? Rükün. Sırtkı amallarını namazga çeyinkisin şart dep koyot. Düşünüңүздөр? Бирок ички амалдардын дурус болуусу мына берки шарттардын табылуусуна көз каранды. Эгерде бул сырткы шарттар табылбаса, сиз ички амалдарды аткара турган болсоңуз, туура эмес болуп калат. Ошон үчүн эң биринчи шарттар табылыш керек. Бүт условиялары табылып, анын артынан анан сиз ибадатты баштайсыз, намазды. Бул бир. Экинчи маселе, бизде мурунтадан kitaplarda okugan bolsoңуздар, eskiçe Türkçe kitaplarda же başka kitaplarda bir kata mesele var. Bir kata mesele var, onu esketip koyun. Namazdan 12 farzı var deydi. Namazda talaşsız 12 farz var deydi. Anan talaşlı farzlar var. Biz talaşsızını aytalı. Tura 12 farzı okansınlar mı? Anın 6 o içki, 6 o sırtkı dep koyuyor. Birok hakikattan da emes. Hakikatta 6 içki, 6 sırtkı emes. İçkiler azırak sanı. Düşünürüm, ana hazır öz ordu kelgende inşallah aytып берем sizlerge. Кайсыл туура эмес бул жака кошулуп калган. Түшүнүктүбү? Кет. Yajibu alal musalli ay yuqaddima at-taharata min al-ahdasi wal-anjasi ala ma qaddamnahu. Biz murunku sabaklarda aytıp bayanda ötkönдөй namaz okuucuga aldın ala hukmi jana hakiki daratsızlıklardan tazalanуу mildet bolot. Hukmi kандай daratsızlık ele? Öküm jagынан. Biz közübüz менен көрбөгөн денебизде bir emne var, ıplastık var. Mına oşonun tazalanуу, je bolбосо денеңизге чындап эле bir ıplastık жугуп калган болсо, oşonun tazalanуу, aldın ala tazalanуу эмне экен мойнуңузга? Millet bolot namaz okuucuga. Жанагы мурунку айткан эрежелер менен, мисалга hadas тууралуу Darat китебинде айтып келдик. Najас тууралуу кайда айттык? Babul Anjas'ta айттык. Мына ошол эрежелер кантип айтылган болсо, ошондой биз алдын ала намаздан астында не кылышыбыз керек экен? Тазалануу мойнубузга millet болот. Бул жерде азыр hadas Anjas деди. Бул жерде караңыз. Тек гана немеге денеңизге тиешелүү маселе эмес. Бул маселе сиздин жай намазыңызды да камтып алат, кийимиңизди да камтып алат. Кыскасы намаз окуучунун денеси дагы, кийими дагы, намаз окуткан орду дагы эмне болуш керек? Таза болуш керек. Албетте алымдардын ортосунда талаштар бар. Кайсыл орундар таза болуш керек? Буттун орду сөзсүз, талашсыз таза болуш керек. Чекенин орду дагы анча талаштар бар, эмне? Таза болуш керек. Бирок кол турган орун, тизелери турган орун, булар таза болушу шартпы, шарт эмеспи деп алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикирлер бар. Түшүнүңүздөрбү? Бирок албетте биз азыр таза болгон жерге окуйбуз. Бирок эмне бар экен бул маселелерде? Талаш бар. Буттун орду сөзсүз таза. Бирок чекеде анча талаш бар, эми фатва таза болгондугуна берилген, ал эми kol tizelerinin ordundan dağın oşonda alımlarımız kebileri taza boluşu şart, kebileri taza boluşu şart emes degen köz karaşlarda aytkan. Эми biz az jagına kirip ketpeydi terеңдешип. Түшүнүңүздөр а? Сиздерге азыр мындай маалымат, кыскача маалымат катарында айтып кетип жатабыз бул маселени. Келечекте муну кенен ичине киребиз. Ошол пикирлерди айтабыз. Кимдер айткан ал пикирлерди? Кайсысына фатва берилген ошонтип кетебиз. Азыр зарылы не экен? Үстүртөдөн маалымат алып алгыла. Түшүндүңүз? Andan keyin vayastura avratahu. Jana avratın javu
милдет болот. Намаз окуучуга авратын жабуу милдет болот. Шариатта эркектин, аялдын өзүнчө бир аврат шариат уят мүчө деп белгилеп койгон мүчөлөр болот. Мына ошол мүчөлөр эмне болуш керек? Жабылган болуш керек. Эми ошону алымдарыбыз чечмек. Эркектин эң зарыл органдары, кайсыл органдар авраттары, аялдыкы кайсыл? Ошону аз бөлүп айтат. Ва аурату минар ражули ма тахта суррати ила рукбати. Эркектин авраты киндиктин астынан тизенин астына чейин дейт. Кайсыл жер экен? Киндиктин астынан тизенин астына чейин. Биздин мазхабтын көз карашы боюнча киндик аврат эмес. Бирок киндиктин астынан башталып не болот? Аврат болуп башталат. Бирок жакшысы биз эмне кылышыбыз керек? Киндикти жаап туруш керек биз. Жабышыбыз керек. Неге? Киндиктен ылдый түштү, ачылып калышы бар да. Ачылып кетет да ал жагы. Киндиктен ылдый түштү кийим. Ал жагы не болуп кетет? Ачылып кетет. Ошон үчүн киндикти жаап койсок, киндиктин асты дайыма жабык турат. Кээ бир адамдар бар, кээ бир агаларыбыз бар, инилерибиз бар, намаз окуган, намаз окуйт, орозосу бар, зикири бар, Кураны бар. Бирок ушул маселеге маани бербейт. Бир банияга барсаңыз, мындай ислам тартиби менен банияга барасыз, же айталы көлгө барып, мына жайкы мезгилде эс алып келесиздер. Бүт намаз окуган адамдарды карасаңыз, киндиктеринин асты ачык. Ал чоң күнөө таксырлар. Түшүнүңүздөрбү? Чоң күнөө. Аврат, киндиктин асты аврат, сен жабык болуш керек эркектики. Аны башка адам көрсө күнөөкөр болот. Сиз ачып койгондугуңуз үчүн күнөөкөр болосуз. Түшүнүңүздөрбү? Киндиктин астынан кайсы жерге чейин экен? Тизенин астына чейин. Ва рукбату ауратун дуна сурра. Көрдүңүздөрбү? Тизе аврат дейт, киндик аврат эмес. Биздин мазхабтын көз карашы ушул. Бул эркектик эле. Эң азында ушунча жер жабык болуш керек. Такыр эле кийим таппасаң, ушунчалык жаба турган бир шортаңыз болсо намаз окуйсуз да. Болбой калды, анан башкача эрежелер бар, ал өзүнчө келет. Кийим жок болуп калган кезде. Ва банадул мар'ати ал-хуррати куллуха ауратун илля вajhaha ва каффайха. Азат аялдардын денеси башынан аягына чейин бардыгы аврат дейт. Болгону бети менен колу гана эмне эмес дейт? Аврат эмес. Аялдын башы, чачы, кулагы, мойну, түшүнүңүздөрбү? Бүт дене эмне экен? Аврат. Болгону бети жана эмне? Колдору дейт. Эми ушул жерде кээ бир маселелер айта турган маселелер бар. Жанагы айттым го, кээ бир маселелер талаштар бар. Кээ бир алым айтат, мына каф деп жатат да, алакан. Каф деген сөз алакан. Бирок колдун аркасы эмне? Бул жагы аврат эмес экен, түшүндүк. Бул жагычы. Ушул маселеде дагы талаш бар. Кээ бирлер аврат десе, кээ бирлер аврат эмес дейт. Талаштар бар. Бул жерде бут тууралуу сөз кылбай жатат. Кызыл ашыктан ылдый тууралуу сөз жок болуп жатат. Кызыл ашыктан ылдый тууралуу өтө чоң талаштар бар. Фатва китептерди ачып карасаңыз, кээ бир алымдар айтат, кызыл ашыктан ылдый намаздын ичинде дагы, сыртыда дагы аврат, ушул сөзгө фатва берилген дейт. Кээ бир китептер айтат, намаздын ичинде да сыртында аврат эмес дейт. Ушуга фатва берилген дейт. Кээ бирлер айтат, намаздын ичинде аврат, сыртында аврат эмес, ушуга фатва берилген дейт. Кээ бирлер тескерисинче намаздын ичинде аврат эмес, сыртында аврат деген, ушуга фатва берген. Ар бирини ва бихи юфта ва алейхил фатва деген сөздөр менен коштолгон. Ошон үчүн намаз окуган, намазкан эжеке карындаштарыбызга сунуш, намаз окуган кезде жакшысы эмне кылсын? Пайпагын кийип алсын. Түшүнүңүздөрбү? Сыртка чыккан кезде жакшысы пайпагын кийип алсын. Аврат эмес болсо, жабык болгондуктан ничего не теряйт ана. Эч нерсе уткурбайт да. Туурабы? Бирок эгерде аврат болуп ал жаппаган болсочу, ана точно теряйт. Туурабы? Ал уже күнөөгө батты, өзү дагы бирөөдү дагы баткырат да. Ошон үчүн ибадат, мындай аврат, ушундай маселелерде дайым биз этият тарабына алышыбыз керек. Орустардын сөзү бар го, береженного Бог бережет дейт. Туурабы? Ошондойбу? О сакталганды Кудай не кылат? Сактайт. Этияттыкты алып, жакшысы намазыбызды эмне кылалы? Аял эжеке карындаштарыбыз пайпагы менен окусун, сыртка чыкканда пайпагы менен жакшы сыртка чыксын. Эң жакшы ушул.
Men айтпайм, милдет дебейм. Албетте фатва жана айтпадым ба? Түрдүү фатвалар бар. Аврат эмес экендигине басым жасагандардын саны өтө көп. Бирок талаш маселеде этияттык керек. Этияттык үчүн жооп койгондору эмне экен? Жакшы болот. Талаштан кутулуу максатында жооп коюу эмне болот экен? Жакшы амал болот. Бул китеп боюнча жабыш керек, Бул китеп боюнча бут тууралуу эчтеке айткан эмес. Карасаңыз, бут тууралуу такыр сөз. Бул сыртын ала турган болсоң, жабыш керек деген сөз, аврат деген сөзгө кирип кетип баратат. Сырткы немеси. Бирок хашиясында башка маселени айтып кетет. Түшүндүңүзбү? Хашиясына карасаңыз, ва каффайха дегенде ва айзан ал кадаму лайсат би ауратин алал асах. Ошондой эле не дейт? Бут дагы неге кирбейт? Авратка кирбейт. Бул эң туура пикир дейт. Бул туурарак дейт. Башка китептерди, фатваларды карасаң, аврат дегенди туура деген жерлери бар. Ошон үчүн этияттык эмне экен? Бут пайпак кийип алып, эжеки карындаштарыбыздын намаз окугандыгы этияттык. Жакшы, милдет эмес, туура эмес түшүнбөңүздөр. Ва ма кана ауратан минар ражули фа хуа ауратун минал амати ва батнуха ва захруха ауратун ва ма сива залика мин баданиха лайса би ауратин. Эркектин кайсыл мүчөлөрү аврат болсо, күңнүн дагы дал ошол мүчөлөрү аврат болот. Эркектин киндиктин астынан тизенин астына чейин мүчөсү аврат беле? Күңдөрдүкү. Күңдөр түшүнөсүңүз, рабыня. Рабынялар. Эски кино көрөсүздөр. Султан Сулайманды көрөсүңүз да? Султан Сулайманда аял аты неде? Хурем. Махида Хурем дейли, мен Махида уранını жакшы билбейм. Хуреми не болуп келди Султан Сулаймандын үйүнө? Күң болуп келди. Мына ошолор рабыня болуп эсептелет. Ошол рабынялардын авраты эркекке окшош болот. Түшүнүңүзбү? Тизенин астына чейин. Болгону алардын ичи менен аркасы кошулат. Болду. Бети, чачы, колдору эмне эмес? Аврат эмес. Түшүнүңүзбү? Алар мындайча айтканда, мындай эле кийим кийип алып намаз окуса болот да. Тизенин астына чейин намаз жерлери ачык, жанагы бир түр кийим болот го, женский. Ошондогон кийимди кийип алып намаз окуса аларга жарай берет. Албетте бизде жабынып алат, бирок ошондой кылса боло берет. Бул жерде айта турган маселе, таксылар. Bizde эми күң жок, Кудайга шүгүр. Биз жанагы азат аялдар тууралуу кеп кылалы. Жанагы аврат эмес деди да. Аврат эмес десе бизде бир туура эмес түшүнүк бар. Аялдын бети аврат эмес десе, анан бир адам ойлоп, аврат эмес экен, аны караса болот экен. Аны эмес. Аврат эмес башка, аны кароо башка маселе. Аврат эмес десе аны кароо, анын бетини кароо, рухсат мүчөлөрдөн деген түшүнүк келбесин оюңарга. Ал өзүнчө тема ал. Болгону бул намазы үчүн, жашоону улантуу үчүн ал не эмес? Аврат эмес. Ал сен карагандыгың үчүн ал болбойт. Сен ал бөтөн аялды аны кечке карап отурганга нең жок, окугуң жок, бир көрүндүбү, башың, көзүңдү карап буруп кетип калышың керек да ал жерде. Түшүнүңүздөр да сөзүмө? Кебирлердин тамаша немелери бар. Bir жолу караганга рухсат берилген го деп даканса карайт экен да. Кылып бар го, акырына чейин карайт экен да. Силер дагы ошондой болбошуңар керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар го, ла таттабиун назрatan назра фа инна лакал ула ва лайса лакал ахира. Сен кайра бир карадың, анын артынан экинчи жолу караба. Биринчи жолу кокустан көзүң түшкөн, ал сен пайдаңа болду, көзүңдү бурдуң пайда болду. Бирок экинчи жолу караган кезинде ал сен зыяныңа берет. Сразу жүрөккө искира берет ал. Түшүнөбү? Жүрөккө искира берилди, проблема башталат. Мен мындай жумшак кылып түшүндүрүп атам, түшүнүңөр менимче. Ошон үчүн кайра карагандык зыян. Жанагы кишилер сыяктуу анан бир жолу рухсат берилген го шариатта деп туруп, акырына чейин карап алат. Кетет го тияка чейин. Алдай шариатта мүмкүн эмес. Түшүнүктүүбү? Бул аврат, бул намаз үчүн, намазы үчүн аврат эмес. Дээси үчүн эмес. Өзүнүн жашоонда керек да, мисалга бетини жауып алган болсо, ал байкуш иштейт, тазалайт, жуат. Кыйналып кетет да, жүдөп кетет. Ошон үчүн анын жашоонун тирикчилигин улантуу үчүн ал нерселер аврат эмес деп койгон шариат. Ал сен кара деген максатта эмес аны. Мафхум? Ва ман лам яжид ма юзилу бихи наджасата салла ма'аха ва лам юид. Ва ман лам яжид ма юзилу бихи наджасата салла ма'аха ва лам юид. Кимде ким нажасатты кетирүүчү нерсе таппаса дейт. Кийимиңиз булганган. Кийимиңизге айталы, жанагы кечириле турган өлчөмдөн көбүрөөк
zara çaçırap kaldı. Kança keçirileti de dirhamı alakanın ortasına. Andan köp bolsa keçirilbeydi dedi. Oşodan köyrek bulganıp kaldı kiyiminiz. Sizde su yok anı getirgenge. Emne kılasız emi dese salla ma'aha oşol bulgangan kiyimi menen namazın okuyt valam yu'id kayra baştan kaytarbaydı. Emi bu jerde özünün ereceleri var. Bu kitapta kıska nuska aytıp koygan. Muhtasarul Bukoya'nı açsanız kişine başkaçarak aytadi bu jerde. Muhtasarul Bukoya'da aytadi. Eğer de kiyiminin 4'ten 1 beligi je köyrögü taza bola turgan bolsa, söz türdө emne kılat? Oşol kiyim meni okuş gerek bolot. Ha? Valam yacuz ariyan ve rub'u thawbihi tahirun degen süylem aytadi Muhtasarul Bukoya'da. Kiyiminizin 4'ten 1 bölügü taza bolsa, men kiyimim bulgangan dep turup çeçip alıp jılаңа çabalı namaz okusan bolboyt. Wa fi aqalla minhu. Eğer de andan azırak bolsa-çı. Azırak jeri taza. Ayamay az jeri taza kaldı. 4'ten 1'de ne? Azırak jeri taza olsa anda sizin erkiniz var. Kalağınızı oşol kiyimmen okuyunuz, kalağınızı kiyiminizi çeçip koyup jılаңа okuyunuz. Birok oşol kiyim menen okugandık jakşı. Düşünüzlermi? Wa fi aqalla minhu al afdalu ma'ahu. Anda azırak jeri taza olsa jakşısı emneken? Bari bir kiyim menen oku. Birok çeçip okusanız da bolot. Birok kiyim menen okugandık jakşırak bolot. Birok kiyimsiz okugan kezde anın özün okuğunun emneleri var? Ereceleri var taksır. Al özün çekeler. Mana hazır aytadi. Wa man lam yajid thawban salla uryanan qa'idan yumi'u bir ruku'i was sujudi. Fa in salla qa'iman adza'ahu wal awwalu afdalu. Kimde kim kiyim tapmasa deydi. Takır kiyim yok. Misalga bir çölde ketip baratadınız. Qarakçılar keldi urup ketdi kiyiminizdi. Bu eski yaşoolorda, murunqu yaşoolorda bolup жүрген maseleler de turabı. Eski kinolarda men maga qaraganda sizler köylek көргөн болушуңар керек. Келет да туруп кийимин маткалап кетип калат го. Жауап. Турабы? Эмне кылат эми ошондо? Салла урияnan qaidan, jılаңaç oturgan abalda namazын окуйт, rükû sajdаны ишара менен окуйт. Rükû sajda кылбайт, отурат. Кандай окуйт? Мындан кылып окуйт. Башыны гана мындай кылып кыймылдатат. Rükûгө мындай кылса, саждага мындай кылып коёт. Түшүндүңүзбү? Fa in salla qaiman ajza'ahu bir oşogo qarabasdan tik turgan abalda oşonda işara oqsam men dese bolo edet aldaylı. Wal awwalu afdal. Bir oturup işara men okugandığı tik turup okuganına qaraganda ne deyt? Жақшы. Эми бул сүйлөмдү котордук таксыр. Мунун ичиндеги пункттарга кирели. Эң биринчи кийим таппаса дейт. Кийимден максат азыр мен кийим дегенде сен эмнени түшүнөсүң? Индейс дегенде эмнени түшүнөсүң? İndeys degende emne düşünüyorsun? Şol жооп берсең. İndeys мына бир немени тагып алган мына жерге, чөптү мына кылып неметип алган. Андай эмес. Азыркы индейстер башкача болушу мүмкүн. Азыр костюм брюк кийип, чотко жүргөн болушу мүмкүн азыркы индейстер. Азыр жашоо өзгөрдү да. Ошон үчүн силер дагы кийим дегенде обычный салтта кие турган кийим эле деп түшүнмөңүздөр. Бул жерде кийим таппаса дегени кийими жок. Чөп болсо чөптөн кийим жасап алып туруп тик туруп намазын окуш керек болуп калат. Balki ошол жерден партаң дейби не дейм да, чоң-чоң жалбырагы барго. Ошондогон төп сапсаңыз, ошону бири-бирине байлап, индейс болуп туруп, ошону кийип алып туруп, сиз тик турган абалда намаз окуш милдет болот сизге. Ал жок болсо, бир жерде балотаны көрүп калсаңыз ылайды. Денеңизге ошону жанагы аурат мүчөлөргө шуап алып, ошону менен тик турган абалда намаз окушуңуз милдет болот сизге. Ошол да кийим болуп эсептелет. Сенин ауратың жабат да сыртынан. Турабы? Жанагы лайды шуасаң эмне болот? Жабабы денеңди? Ошондо тик туруп окуган дейт. Бұл киім жоқ дегенде тек ғана жаңағы салттағы мына киім деп түшүнбөңүздөр. Любой ауратты жабуу мүмкүн болгон нерсе не деп аталат? Мына темада киім деп аталат. Түшүңүздөр, ошол жок кезде эмне кылат экенбиз? Салла урянан, ошол жалаңач, кайдан отурганда кантип отуруш керек деген. Кантип отуруп окуш керек. Түшүнөсүңөрбү? Кебирлер айтат, жанагы ташахутта отурганда отурат. Ар түрдө пикирлер келет. Бирок эң жакшысы кыблага ушундай бутуңузду сунуп, мына колуңузду мындай уят мүчөңүздү жаап аласыз. Түшүндүңүзбү? Я, жаап алып анан мындай кылып окуй бересиң. Башыңды мындай кылып коесуң. Мына Аллаху акбар, сами Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху акбар ушундай. Мына кол кайда? Аураттан мындай жабык. Эми бул ушундай, бул милдет, сен милдеттен кутулушуң керек. Бизге албетте күлкүлүү бул окуяга учураган эмеспиз. Билбейбиз да, биздин үстүбүздөн дагы астыбыздан дагы шамал өтүп жүргөн доорда жашап атабыз да, бүт люкс доорда.
Егер аял кылсачы. Iya, ayal da ile ошондой. Aslında onu avrattara жабат да. Аялдын да эрежеси ушул да ахвал. Түшүнүңүздөр а? Кантип отурат экен? Бутту мындай кылып сунуп, авратты кол менен не кылат? Жабат. Намазын окуйт. Бирок туруп окуса да эмне деп жатат? Боло берет. Отургандыгы жакшыраак. Түшүнүңүздөр а? Себеби отурганыңызда аврат көбүрөөк тосук болот да. وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ. Жана намаз окуучу тахрима менен ниеттин ортосунда намазга каршы бир амал менен, амалды аткаруу менен ажырабай турган ниет менен намаз окууну ниет кылат дейт. Башкача айтканда, намаз окуучу адам кайсыл намазды баштоону максат кылса, ошол намазды ниет кылат. Бирок анын ниетинин ортосунда, ниет менен такбир тахриманын ортосунда дүйнөлүк иш аралашып кетпеш керек. Мисалга, мына мен намазга келдим, намаз башталгалы жатат дейли. Жамаат намазыны мисал берейин. Анан ниет кылдым, ушул асыр намазын окумакты, ушул имамга уюдум дедим. Алла мен эмне дешим керек анын артынан эле? Имам Аллаху акбар деди, мен эмне дешим керек? Ниет кылдым, бирок ниет кылганда мына киши келип калды. Мында түз туруңуз. Бул кишиге не кылдым уже мен? Ниетимден кийин такбирге айтканга чейин дүйнөлүк намазды бузуучу амалды сүйлөп аткарып койдум мен. Анан Аллаху акбар десем жарабайт. Кайра башынан бул кишиге сүйлөгөндөн кийин жаңыдан ниет кылышым керек. Себеби мен ниет менен такбири тахриманын ортосунда намазга каршы действие, амалды жасап койдум. Ал эмнеде? Мен бул киши менен сүйлөштүм, дүйнөлүк сөз сүйлөдүм. Түшүнүңүздөр сөзүмө? Ошондой да ниет кандай ниет болсун? Ниет менен такбири тахриманын ортосунда дүйнөлүк амал, намазды бузуучу амал аралашпаш керек. Ниет кылдыңызбы, ошол ниет кылган бойдон имамга эмне? Аллаху акбар дегенде Аллаху акбар деп уюшуңуз керек болот. Эгерде ниет кылып бүтүп, ниет кылдым, пешинде окумакты тияк деп келип, дос, мында турчу десең, уже ниетиң бүт бузулду кайра. Түшүнүңүзбү? Дос, мында турчу деп туруп, Аллаху акбар десең жарабады. Кайра эмне кылыш керек экен? Анан экинчи маселе, бул жерде имам бар, жалгыз окуучу бар, имамга уюган киши бар. Имам менен жалгыз окуган адамдын ниети бирдей. Жөн эле намаз окууну ниет кылып коет, болду. Түшүнүңүздөрбү? Ниет кылдым, мисалы асыр намазын окумакты, Аллахтан ыраазычылык үчүн. Бүттү, Аллаху акбар. Бирок имамга уюучу адам канча нерсени ниет кылат? Экини. Кайсыл намазды окуйт, жана уюуну ниет кылыш керек. Телешка болууну ниет кылыш керек да. Мен ушул кишиге эмне кылам? Эргешем ушуну ээрчийм деген ниети болуш керек. Ушул ниетти тил менен айтуу жакшы, бирок основной ниет эмнеде болот? Жүрөктө болот. Эгер кокус жүрөгүңүз менен тилиңиз карама-каршы келип калсачы. Мисалы азыр пешин намазы. Сиз жүрөгүңүздө пешин окумаксыңыз, бирок тилиңизде ниет кылдым асыр окууну Аллаху акбар дедиңиз. Не болот эми? Намаз не болду? Жүрөктөгүнү алып улантып кете беребиз. Түшүнүңүздөрбү? Жүрөктөгү правильно болду. Ошол тил менен тил адашышы мүмкүн. Жүрөктө барбы пешин деген? Бүт ошол ниетибиз жетиштүү, намазыбызды улантып кете беребиз. Основной эмне экен? Жүрөк. Тил аны мындайча айтканда кубаттайт, коштойт деген эле максатта. Имамга уйган канча нерсе ниет кылат экен? Эмнени? Өзүн намаз окусун, кийин имамга уйган. Ana ошо эки нерсе ниет кылат. Бирок имам намазды гана ниет кылат, болду таксылдар. О кээ бир эски китептерде келет. Имам кыблага уйуйт, Куранга уйуйт, Куран паланчыга уйуйт, паланчы түкүнчүгө уйуйт деп алып кетет таксы уже. Вообще сан неме кылып, жана чынжыр кылып алып, санат кылып алып туруп каяка жеткирет. Ал жөн эле сөз, бош сөз ал. Бирок ошондой китептерде келет. Бар ошондой китептерде биз жанагы силер андай китептерди окубай калдыңар. Эски аксакал дамылалардан сабак алган кезиңиздерде Чар китап деген китеп бар. Чар китап деген 4 китеп дегени. Эки китеби ыр менен, эки китеби мындай кара сөз менен жазылган. Экөө назым, экөө насыр деп коет араб тилинде. Назым деп эмне айтат? Ыр түрдө жазылганды айтат. Насырды жөн эле мындай жазганды айтат. Ошондой жазылган китеп бар. Ошол жерде окусаңыз, паланчы түкүнчүсүгө уйуйт дейт да кете берет. Имамды да кыскасы бирөөгө уйутуп коет да. Ошондой бир туура эмес нелер бар? Сөздөр бар таксыларым. Түшүнүктүбү?
Albatta al kiteптин içinde tuğra жакшы нерселер да өтө көп. Бирок ошондой туура эмес бир маалыматтар дагы анын ичиге не болуп кеткен, камтылып кеткен жерлери бар. Темадан чыкпайлы. ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر. Namaz окуучу кыблага жүздөнүүсү милдет дейт. Namaz окуучунун каяка жүздөнүүсү милдет экен? Кыблага. Бирок эгер кыблага жүздөнүүдөн корксо дейт. Кыблага жүздөнсөң, артыңда душманың сени атып таштайт. Арыстан бар жеп алат. Таладасың. Бұл если что деген сөз да. Ошондой болсо, фаюсалли иля айи жихатин кадара. Кайсыл тарапка алы жетсе, ошол тарапты карап окуйт. Айи жихатин кадара, кайсыл тарапка күчү жетсе, ошол жакты карабайт. Мисалы, больницадасың. Операция болгонсуң. Кыблага жүзүнө аласыңбы? Намаз таштап койсоң болобу? Болбойт. Сен эси башың жайыңда нормальный таяммумду кыласың да, күчүң жеткен тарапты карап окуй бересиң таксыр. Больницада биздин неме үйүбүз эмес да, чоң атабыз үйү эмес, мен кыблага бурулуп алайын деп, сен өзүңдүн кроватыңды эки жакка бурай бергидей. Анда койбойт да сени ал нерсе кылганга. Может бут орун тар, может мүмкүнчүлүк жок ошондой. Каалаган тарапка карап окусаңыз не экен? Боло берет. Fa in ishtabahat alayhi al-qiblatu wa laysa bi hadratihi man yas'aluhu anha. İctihada ve salla. Eğer kıbla kayсыл tarafta ekendигин bilbese, namaz okuucuga kıblanın kayсыл tarafta ekendigi büdömük boldu. Mesela başka mamleketke vardık, başka өлкөгө bardık. Değil, mamleket deysiңер, өлkө deysiңер. Жөн эле нарындык Баткенге барды. Баткенде кайсы тарапка баткандыгын билеби? Же Баткендик нарынга барды, билеби? Силер астрономсуңарбы? Силер аламаттары менен не кыла албайсыңар? Биле албайсыңар. Сен ал жерин элемессиң. Эми караңыз, ошондо эмне кылышыбыз керек? Кыбланы билбейбиз. Ва лайсат би хадратихи ман ясалуху анха. Жаныңызда кыбла тууралуу маалымат алуу үчүн дагы эч ким жок. Айталы, эч ким жок. Сиз тагдырыңыздан Баткен чөлүндө калып калдыңызбы дейин. Же нарынын чөлүндө калып калдыңыз, эч ким жок болуп калган жерге папалуу болдуңуз. Эмне кыласыз ошондой мезгилде? İctihada oyunun köpçülük bölügünü alat. Жүрөгү кайсыл жака токтосо кыбла деп жүздөнөт, ошол тарапты көздөй. Түшүңүздөр? Васалла намазын окуй берет. Fa in alima annahu ahta ba'da ma salla fala iadat alayhi. Эгер де ушинтип oyunun köpçülük bölügünü alıp bir tarapты карап окуду, андан кийин ал тараптын кыбла эмес экендиги билинди. Окуп бүткөндүгүндө Айдарбайке келип калды Баткендик. Айдарбайке жаныңызга келип калды. Бул жагы эмес таксыр, мына карап окушат бизде деди да. Көрсө сен чыгышты карап окуп жатат экенсиң да. Ошондой болгон болсо фала иядат алей. Намазды кайра баштан кайтаруу сиздин мойнуңузга эмне болбойт? Милдет болбойт. Fa in alima zalika wa huwa fi salati istadara ila al-qiblati wa bana alayha. Aleme эгер де аз бунда не деди? Намаз бүткөндөн кийин билсе деди. Намаздын ичинде билсе дейт. Намаз окуп жатасыз, бир рекетте айталы түндүктү көздөй окудуңуз. Кийин ана Айдарбайке келип кыбла кругомдо деди да. Кругом деди. Кыбла түштүк тарапта деди. Мисал, кругом болуп намазыңызды улантып кете бересиз. Бурала бересиз, айырмасы жок. Түшүңүздөр? Кыбла, мисал мен мында карап окуп жаткан болсом, мына жакта десем, мен ушул жакты карайм деп окуп кете берем. Ошол үчүн намаздын ичинде эгер де кыбланын кайсыл тарабында экендигин билсеңиздер, эмне экен? Ошол тараптыга жүздөнүп, намазыңызды продолжать кылып, улантып кете бересиздер. Түшүнүктүүбү таксыларым?